Саламатсызбы, сиздер менен бүгүн мен Орозбекова Жибек адам укуктарынын категориясын өтүүдөбүз. Экинчи темабыз болуп балдардын укугу. Ар бир бала бойго жеткенге чейин ден соолукта, тынчтыкта жана кадыр барктуу жашоодо өсүп чоңойгонго укуктуу. Мындай нерсени эл аралык документтерде жана улуттук документтерде көрө алабыз. Эң биринчи болуп Бириккен Улуттар Уюму балдардын укугун коргоону баштаган. Бириккен Улуттар Уюму баланы коргоону экинчи дүйнөлүк согушка чейин, биринчи дүйнөлүк согуш бүткөндөн соң көптөгөн конвенцияны алып чыккан. Бирок балдардын фонду, Бириккен Улуттар астындагы балдардын фонду экинчи дүйнөлүк согуштан кийин кабыл алынган. Бириккен Улуттар Уюмунун балдар тууралуу фондунун статистикасы боюнча азыркы убакта 5 жашка чейинки 12 миллион бала жашоо шарты жоктугунан көз жумат экен. 130 миллион бала, көбүнчөсү кыздар, мектепке барууга шарты жок экен статистика боюнча. 1,5 миллиардка чукул бала коопсуз сууга жетишпейт экен. 300 миң чукул бала учурда куралуу чыр-чатакта катышып, ошол чыр-чатакта жоокер катары тартылат экен. Мындай статистиканы бул Бириккен Улуттар Уюму алдындагы балдар фондунун статистикасы болуп эсептелинет. Жана адам укугун коргоо тарабынан караганда абдан чоң адам бузуку балдардын укугу бузулат экен. Балдардын укугун коргоо механизмдер улуттук жана эл аралык деңгээлде жүрүп келет. Кыргызстан эл аралык конвенцияларды ратификация кылган жана көптөгөн өлкө эл аралык конвенцияларды улуттук деңгээлде кабыл алышкан. Балдардын укуктары боюнча конвенция балдардын укугун коргогон Бириккен Улуттар Уюму тарабынан кабыл алынган эң негизги конвенция болуп эсептелинет. Конвенция 20 ноябрь 1984 жылы кабыл алынып, 2 жылдан кийин ратификация кылып күчкө кирген. Азыркы убакытка чейин 200 өлкөгө жакын өлкө бул документти ратификациялап, улуттук деңгээлинде имплементация кылып, ошол документти жогору коюп, балдардын укугун коргоо учурда. Бул конвенцияга Америка Кошмо Штаттары жана Сомали ратификация кылган эмес. Бул тууралуу көптөгөн себептер бар. Бирок ал себептердин бирөөсү болуп балдардын ар бир улуттук деңгээлде ар мамлекет балдардын укугу тууралуу башкача механизмдерди кароо болгон үчүн бул мамлекеттер конвенцияны ратификация кылган эмес. Конвенцияда балдарга тиешелүү эң негизги 4 нерсе каралып өткөн. Бул нерсе эң биринчи болуп басмырлабоо принциби. Бул экинчи беренеде айтылып өтөт. Экинчиси баланын кызыкчылыгында иш кылуу. Бул 3-чү беренеде айтылып кетет конвенцияда. Жашоого, тирүү калууну жана баланын өнүгүү укуктары жөнүндө айтылып кетет. Бул 6-чы беренеде камтылган. 4-чү принцип болсо баланын
көз караштарын идеяларын эмне кылгысы келгенин урматтоо дагы эсептелинет. Бул 12 беренеде бекитилген. Бул негизги эң 4 принцип конвенцияда басым жасап айтылып кетет жана ар бир мамлекет бул принциптердин аткарылышына кепилдик болуп керектигин шарт кылат. Башка 3 нерсе конвенцияда басым жасай турган нерсе бул балдардын коргоосу. Бир, экинчи балдардын кандайдыр бир өнүгүү шарттар менен камсыз кылуу. Үчүнчү, баланын жашоосун жакшыртууга катышуу. Баланын жашоосун жакшыртууга катышуу бул ар бир мамлекеттин өзүнө алган, убада кылган эл аралык деңгээлде жана улуттук деңгээлде ошону аткарабыз деген шарт менен байланыштуу. Демек, баланын кызыкчылыгына көңүл буруу, баланын тирүү калуу жана өнүгүүгө укуктарына басым жасоо, баланын көз караштарын урматтоо бул баланын өнүгүүсүнө, ар бир баланын укугун бузбогонго принциптер болуп эсептелинет экен. Балдар тууралуу эң көйгөйлүү маселелер бул азыркы учурда 4 маселе өтө көйгөйлүү болуп эсептелинет. Булардын биринчиси балдарды жыныстык эксплуатацияга салуу. Буга проституция, порнография фильмдеринде тартуу, балдардын ал нерсеге туурабы, туура эмеспи дегенге көзү жетпегендиктен улуулар аны колдонуп, аларды жаман жолго салуу жана алардын психологиялык, физикалык жана ар тараптуу укугун бузууда. Экинчи болуп балдарды жоопкерчиликке тартуу болуп эсептелинет. Бул көйгөй бардык чыр чатактар болгон учурларда балдардын күчүн колдонулууда. Бул колдонгон субъект чыр чатактын тарабы болуп эсептелинет. Бул жакта кичинекей балдарды, бойго жете элек балдар конфликттерде катышуу, ошо чыр чатакта жоопкер катары иштеген. Бул дагы балдар тууралуу көйгөйлүү маселелерге кирет жана түздө-түз балдардын укугун бузуу деп эсептелинет. Балдардын жумуш иштегени. Балдардын жумуш иштегени эл аралык деңгээлде бул жокко чыгарылыш керек болгон маселе. Бирок азыркы учурда биз билебиз, көптөгөн мамлекеттерде, Орто Азияда, Кавказда, жакын алыс Азияда жана Африкада өзгөчө көп балдардын күчүн эксплуатацияга салууну көрүүгө учурайбыз жана албетте бул дагы балдардын укугун бузуу болуп эсептелинет. Башка көйгөйлүү маселелер балдар тууралуу бул көчөдө калган балдар болуп эсептелинет. Көчөдө калган балдар бул ата-энеси жок жана ата-энесинин ордундагы ата-энесинин ролун аткарган адамдар балдарды карабаганда көптөгөн балдар көчөдө калууда жана бул көчөдө калган балдарды мамлекет түздө-түз аларды өзүнүн кепилдигине алууда болуш керек. Бирок биз азыр көрүп тургандай эле реалдуу фактыларды караганда бул балдар өтө орчундуу шарттарда жашайт жана алардын укугу толугу менен бузулат экен. Балдарды жыныстык эксплуатацияга салуу боюнча айтканда 1990 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун алдында адам укуктары боюнча комиссия
комиссия түзүлүп, балдарды сатуу боюнча, балдардын сойкулугу жана балдардын порнографиясы боюнча атайын баяндамачысын дайындаган. Бул баяндамачы кайсы өлкөдө канчалык балдардын жыныстык эксплуатациясын бузуу боюнча статистикасын алып, жана мамлекеттер менен түзмө түз иштеп, бул көйгөйдү жок кылууга милдеттүү болуп эсептелинет. 2003 жылы атайын баяндамачы балдар тууралуу мындай сөз билдирген экен: сатуу, эксплуатация кылуу, балдарды сойкулукка жана порнография жолдоруна тартылган жана башка түрдө криминалдашкандар жабырлануучу катары мамилеге ээ боло элек деген нерсени сөз кылган экен. Бул нерседен эмнени түшүнсөк болот? Бул нерседен балдар, жаш балдар, бойго жетелек балдар ошончолук орчундуу бир жашоо шартында жашайт. Анан булар негизи жабырлануучу болуп эсептелинет, бирок булар жабырлануучу катары мамилеге ээ боло элек деген нерсени атайын баяндамачы айтып кеткен экен. Жыныстык эксплуатацияга каршы дүйнөлүк Стокгольм конгресси коммерция түрүндө жыныстык эксплуатацияны колдонууга каршы деген конференция өткөн экен 1990 жылы. Бул дагы атайын баяндамачынын статистикасына карата болгон экен. Башка дагы эң чоң конгресстерден болуп, бул Японияда Йокохама жыныстык эксплуатацияга каршы методдорун ортого чыгарып, Йокохама глобалдык милдеттенме документин кабыл алынган экен. Биз көргөндөй эле көптөгөн мамлекеттерде азыркы убакытка чейин документтер, конвенциялар, балдарды коргоо конвенцияларын кабыл алынган, бирок мамлекет жакшы иштебегендиктен эл аралык деңгээлде бул конвенциялар милдеттүү түрдө болбогондуктан азыркыга чейин балдардын укугу бузулуп келет. Бул документте жыныстык эксплуатациянын адамдын иммуно жетишсиздигинин вирусу, СПИД, жакырчылык, кылмыштуулук, куугунтук сыяктуу түпкү себептери менен күрөштү жарыялаган эле. Азыркы убакта көптөгөн бойго жетелек балдар иммуно жетиштиксиздик вирусу менен жана СПИД оорулары менен оорууда. Бирок буга каршы мамлекет толугу менен камсыз кыла албай жатат деп атайын баяндамачы айткан экен. Балдарды жоопкерчиликкө тартуу. Балдарды жоопкерчиликкө тартуу бул дагы атайын бул Бириккен Улуттар астында атайын өкүл бар. Бул өкүлдүн кандай милдеттери бар? Бул өкүл балдарды аскерлерге тартуу, аскерлер катары колдонууну токтотуу милдети бар. Түздөн түз бул Бириккен Улуттар уюмунун атайын өкүлү ушундай нерселерди жок кылышы керек. Экинчи, чыр-чатак жерлерден мобилизацияны камсыз кылуу. Балдар ошол чыр-чатак жерлерден мобилизациядан чыгыш керек деген нерсе менен милдеттүү. Үчүнчү болуп, балдарды реабилитациялоо жана реинтеграциялоо механизмдерин ишке ашыруу. Балдарды реабилитациялоо жана реинтеграция атайын өкүлдүн жана негизи эле Бириккен Улуттар уюмунун эң негизги жана орчундуу маселе болуп эсептелинет. Анткени ошол балдар орчундуу шарттарда жашап, жыныстык эксплуатация, физикалык эксплуатация болгондо балдарды кайра реабилитация кылуу өтө орчундуу болуп эсептелинет.
Балдардын эмоционалдык жана физикалык жүгү татаал кесепеттерге албетте урайт. Бул балдардын токтотулбаган тынчтануусуздугу, бул балдардын тынымсыз жаман түштөрдү көрүү, бул балдардын гиперактивдүү жана агрессивдүү жүрүм турушуна балдардын жүрүм турушунда болгону жана балдардын конфликт, чыр-чатак жана согушка катышкандыгынан улам болот экен. Демек, балдар ошондой чыр-чатак согуштарга катышканда түбөлүккө өзүнө кандайдыр бир ден соолугуна өтө оор орчундуу көйгөйлөр жаралат экен. Балдардын жумуш иштегени тууралуу айтканда, эл аралык эмгек уюмунун статистикасы боюнча 200 миллион бала, азыркы учурга чейин 200 миллион бала 5 жаштан 14 жашка чейин үй бүлөсүн камсыз кылууда экен. Эл аралык эмгек уюму балдарды коргоо боюнча көптөгөн беренелерди камтыйт. Негизи эле эл аралык эмгек уюмунун статистикасы эң туура статистика болуп эсептелинет жана азыркы убакытка чейин балдардын укугу тууралуу эң чоң саммит өткөндө дагы 1990 жылы эл аралык эмгек уюму буга өзүнүн статистикасы менен камсыз кылган экен. Жана бул жыйында, бул 1990 жылы өткөн жыйында мамлекеттер эмне кылуу керектигин конкреттүү максаттар жазылган эле. Бул максаттар төрткө бөлүнөт экен. Биринчи, 5 жашка чыга элек балдардын өлүмгө учуроонун 1/3 бөлүгүн төмөндөтүү. Экинчи, энелер өлүмүнүн көрсөткүчүн төмөндөтүү. Үчүнчү, ичилүүчү таза сууга жетүү, балдардын коопсуз жашоосуна, коопсуз сууга жетүү маселеси. Төртүнчү болсо, базалык билимге жетүүнү максат койгон экен. Азыркы учурда албетте мамлекеттер бул менен иштөөдө, бирок ичилүүчү таза сууга жетүү көптөгөн экономикасы төмөн өлкөлөр дагы деле буга жете элек экен. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.